Мекенди коргоо тилегим бар. Баары айтышат, сен формага кызыгасың деп. Жок, мен чын дилимден мекенди коргоом келет. Кыз баланын жоокер болуусуна ислам диндин көз карашы кандай? Үй бүлөбүздө 4 кызбыз. Машалла. Кана ошо сиздин жүрөгүңүздө тилек биздин мусулман эркектердин жүрөгүндө болсо. Өтө жакшы, Алла разы болсун. Бирок кыз баланын бир курал кармап, бирөөнү атып андайга эме болбойт. Пайгамбарыбыздын ордунда деле пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жубайлары, аялдар чыгат эле кандай жаракат тарткандарды дарылаганга, медсестра, биринчи помощь бергенде, тамак аш кылганга, Кудай сактасын, ушундай бир чоң жаман нерсе болуп кете турган болсо, ошол учурда жардам керек болот сөзсүз. Азыркындайларда. Бирок кийинип алып, тияк неме кылган. Анан көрөк, сиз ушул мекенди коргоого эркектерди даярдаңыз. Мынакей, аялдар даярдасын, балдарын даярдасын, бир тууган агаларын, инилерин даярдасын. Махрамдарын. Мына ушуларды даярдасын. Сахабалардын аялары ушундай кылып даярдайт эле. Балам, башыңды көтөр. Алла субхана ва таала Халид ибн Валид радыйаллаху анху бир сөзүн айтып коеюн. Халид ибн Валидтен ушундай батыр болгон бул кишичи. Бул айткан. Батырлык өмүрдү кыскартпайт, коркоктук өмүрдү узартпайт. Мекенди сүйүү мынандай батырларга муктаж. Ошондой эмесе карап туруп, эч качан ойлобош керек. Мекенди коргоонго чыккан, же болбосо ушундай арганда болуп калышкан. Дүйнө жаралгандан бери эле согуш тууган. Аны исламга келгенде эле жихадка келгендер каппайыкта. Исламдагы жихадтын ушундай эрежелери бар. Бир дагы динде, бир дагы мамлекетте андай айтылган эмес. Ушунча боорукерликтин үстүндө өзүнүн мекенин коргоонго ушундай курулган, таң каласың сен. Мени кандай болбосун, ошон үчүн эми албетте дуа кылыңыз. Башкаларга дагы иншалла ушундай кылып аял киши өзү эркекти даярдайт өзүчү. Арамга деле даярдагандар ошолор, адалга деле түрткөндөр ошолор да өзүчү. Чын-чынына келгенде. 5 убакыт намазга барып кел десе деле ошол, үйдө жата бер десе деле ошол. Эркек ошол сөзүн угуп отурбайт. Устаз, Рабия деген ысымдын мааниси кандай дейт? Машалла. Бул сиздин сурооңуз по-моему Рабия Басрия, Басралык ошол Рабия деген энебиз барган. Болгон да, анын аты Рабия. Рабия эмес, Рабия. 4-чү деген. Бул ошол субханалла табииндердин доорунда болгон. Өтө машалла, таква, өтө илимдүү, субханалла, Алла менен өтө байланышуу күчтүү эне болчу да. Бул ошо киши айткан да. Не деген? Уктуму хасанатикум кама тактумуна сайятикум деп ошо энебиз айткан. Силер күнөөңөрдү жашырасыңар го, башкалар билип албасын деп. Кудум ушундай жакшы иштериңерди да жашырыла деген да. Жакшы сооп иштериңерди да жашырыла деген. Күнөөңөрдү жашыргандай эле. Ушу энебиз айтканда бирөө суроо берген да, сиз Алланы жакшы көрөсүзбү дегенде, ооба дейт, Алланы жакшы көрөм дейт. Алланы жакшы көрөсүзбү депчи. Анан айтат, сиз анан кийин шайтанды жек көрөсүзбү дейт. Ал айтат, шайтанды жек көрөсүзбү, жек көрөм деп жооп берген эмес да. Жаман көрөм деп жооп берген эмес. Эмне деген? Мени Алла Тааланы жакшы көрүм ушунчалык занят кылып койгон, шайтан жек көргөнгө убактым жок деген. Шайтанды жек көргөнгө дагы, жаман көргөнгө дагы убактым жок. Алланы жакшы көргөнгө ушунчалык занятмын дейт. Шайтанды жек көргөнгө убактым жок дейт. Мына ошол. Ал энебиздин аты Рабия. Эгерде кызыңыздын атын койсоңуз Рабия. Котормосу мына сиз мааниси эмне дептирсиз? Котормосу 4-чү деген. Рабия дейсиз, ал Рабия деп эгерде Рабия дей турган болсоңуз, ал биздин мындай жазды айтат. Весна. Жаз гүлдөр да. Анан көрө жаз гүл деп кое берсеңер болот. Кыргызча эле. Рабия дегени жаз гүл. Устаз, махрга, умрага барып келүүнү сураса болобу дейт. Машалла. Болот, бирок ошол умрага билет алгандан кийин колуңузга берип койсун да. Сиздин колуңузда болсун. Акча же умра. Эгерде жөн эле ошол умрага алып барып келүүнү себептегенде махр бизде мал мутакаввим болуш керек да. Ханафи мазхабта махр сөзсүз
бул мал болсун да, болгондо дагы баалана турган. Бул чочко, бул мал баасыз. Бизде мал мутакаввим эмес да, арак мал мутакаввим эмес да. Демек мал болуш керек, кандай мисалы шакек, саат, китеп, кийим, кече, акча, мал, мүлк, төшөк бардыгы боло берет да. Бардыгы боло берет. Бирок эгерде Куран окутам, кызмат кылып берем, умрага алып барып келип берем деген булар кызмат эле болуп калат да. Ал махырга өтпөйт. Махырга өткөзүш үчүн кандай кылыш керек? Билетти алып берип, колуңузга берип койсун, мына. Ошого барып бериңиз. Демек, ошол билет, ошол барып бере турган акчаны мал мутакаввим болот да. Башка шафий мазхабтарда болот, мисалы, үйлөнүп атасыз, менде акча жок, бирок 10 сүрөнү сага үйрөтүп берем, ошого махр депчи. Бул мисалы пайгамбарыбыз дорунда деле Куранды үйрөтүп кой, мындай кыл деген жерлер болгон. Бирок бизде ханафи мазхабта кийинки хадистерди алып, ошолорго амал кылып, мал болуш керек. Эң аз деген 10 дирхам махр.